Саламатсыңар бебектер. Жомок маалы уктуруусунан Кыргыз элинин Сары Таз деген жомогун уктуруубузду улантабыз. Ошентип кыз колун тартып алайын дегенде табарсык бетине былч этип беттиет. Эртеси бул кабар ханга жетет. Хандын кызын түн ичинде келип бирөө шылдыңдап кетиптир деп кабар элге дүңк эле дей түштү. Хан эми чында буза болду, элди чакыртты. Эл журт, уш адамды ким таап берсе, эмне сураганыбыз ошону орундатам кана. Ошондо эл арасынан дагы бир мастан кемпир чыгат. Мына кызыңдын боюндагы бала табат. Балаттан туң басып тили жаңыдан чыга баштаганда элиңизди чубатууга салыңыз. Ошондо кимди аталап жанына барса баланын атасы ошо. Ошентип 9 ай өткөндөн кийин хандын кызы эркек бала төрөйт. Атасы уятына чыдабай бүк түшүп жатып калат. Ай айланып жылжылат. Бала 2-ден 3-кө карап тепилдеп чуркап булдурап сүйлөй баштайт. Ошондо хан элин 2 айландырып чубатууга салат, бирок бала бир да бирөөнө карап койбойт. Акыры хандын жигиттери Сары Тазды алып келишет. Бала аны көрө салып, ата деп чуркап барып кучактап калат. Хан дароо кыйкырып кирет. Эй, эл журт, Сары Тазды даргага аскыла. Токтоңуз ханым. Эй, таксыр ханым, мени даргага асууга шашылбаңыз. Менин каным бөөдө мойнуңузга кетет. Мен өзүм бала жылдыздуумун. Жалаң эле бул бала эмес, шаардагы ушул кырактагы балдардын баардыгы мени ата дешет. 3 күндөн кийин шаардагы ушундай балдардын баарын жыйдырыңыз. Эгерде ошолордун баары мени көрө салып аталап жүгүрбөсө, ошондо башымды алып салыңыз. Же даргага асыңыз, өзүңүз билиңиз. Хан Сары Таздын сөзүнө макул болуп, 3 күндөн кийин шаардагы кичинекей бөбөктөрүн баарын жыйдырат. Сары Таз болсо ар кандай боёкко боелгон 5-6 тулуп чүкөнү 3 күнгө чейин кичинекей бөбөктөрдүн баарына таратып, алардын ар бирин эркелетип ойнотуп чыгат. Балдар жыйылганда Сары Тазды алдырып келди эле. Балдардын баары көрө салып, ата чүкө дешип чуркап жетишти. Ханым, көрдүңүзбү? Мен бала жылдызымын дебедим беле. Ошентип Сары Таз ханга карап акырын күлөт. Хан аны кое берет уялып. Арадан 2-3 күн өткөрүп Сары Таз ханга келет дейт. Ханым, сизге бир суроо берсем болор бекен? Хан суроого уруксаат берет. Бир ачууңузду мага бериңиз, ханым. Берейин. Эмне болуп кетти? Ханым, кулдугум бар. 40 калп айткан кишиге кызымды берем деп убада бергениңиз эсиңиздеби? Ошол 40 калпты айткан мен элем. Убададан танган сиз болчусуз. Ошондуза болгом. 7 сыян кылбасам Сары Таз атым өчсүн деп өзүм ант бергем. Биринчиси капкалуу казынага кол салдым. Экинчиси караандатпай турган кара жоргоңузду уурдап алып көз жаздым кылдым. Атымдын бир жагын ак, өзүмдүн бир жагымды ак кылып алып, атамдын сөөгүн ала качтым. Бир кишини 80-ин айрып тааный албайсыңар деп 80 желдеттин башын алдырдыңыз. Бул сизге жасаган 3-чү сыяным болду. Казынаны бакырчак төөгө кайтартып койдуңуз. Аны амал менен союп алдым. Мастан кемпирди өлтүрүп, анын колу менен табарсыгын кызыңызга карматып коюп, түн ортосунда кетип калдым. Ошентип күйөө балаңызды өлтүрүп, кызыңызды шылдың кылдым. Балам мени таанып койду. Сизден 3 күндүк мөөнөт алып, андан да амал менен кутулуп чыктым. Мына, ханым, болгон иш ушо. Бардык күнөөсүн мойнун алды баягы Сары Таз. Хан бирче тызы болуп, бирче сөз берип койгон өкүндү. Болуптур азамат экенсиң. Мени менен коңшулашкан, өзүңдү ушунчалык шылдың кылган, бир уурну таба албагандан кийин эмнен хан деп ар дайым шылдың кылчу болду. Ошого бир сыр көрсөтсөң мен баарын берем. Хандыгымды да, кызымды да берем. Сары Таз макул болуп, чоң эркештин чаначын алып, думананын кийимин кийип, экинчи шаардын ханына жөнөп кетти. Хандын сарайына кирип, бир чынар теректин түбүнө жашынып жатып алды. Аңгыча кечте кирди. Эми чынар терекке чанашты кереп айлап Сары Таз тиги хандын эшикке чыгышын күтүп жатты.
Bir maalda han eşikке çıktı ele. Аңдып тұрған Сарытас жөн қойчу bu. Ары бері ханның башын чанашқа тығып, дарозын байлап, көтеріп алып сақчыға келді. Эй, алдымды тоспа құла. Ханың арды бір шайтан тегеректеп жүріптір. Дуаның күшіменен шайтанды қармап чанашқа салдым. Шаардың четini алып шығып, bir жағайнамды өрттеп жібербесем қайра тіреліп кетші мүмкін. Анда шаардың бүтін қалқына зиян етет. Қой бергіле. Ошонда баяғар олчулар Құдай деп чақаларын қармап, алдын тоспай шығарып жіберішіптір. Алған емес ат менен шаардың чекесіне шейін жеткіріп та қойышыптыр. Сарытас чанашты көтеріп олтырып, қайнатасын хан сарайына келет. Бұл жолы олжа мына сіздікі деп алдына таштап қояды баяғы чанашты. Хан чанаштың оғызын чешсе, қоңшы шаардың ханы шыға келет. Ошонда уурдалып келген хан сөзгө жығылып, эки хандыкты кошуп, Сарытасты хан көтөрүүгө макулдугун беришиптир. Ошентип баягы Сарытас эки элдин ханы болуп, хандын кызын алып, ушул убакка чейин жыргап, куунап жашап жүрөт дейт бөбөктөр.